Урматтуу абитуриент, ушул сертификат менен сиз студент болууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Азыр биз жогорку окуу жайына онлайн түрүндө кантип катталуу жолдорун сиздерге көрсөтүп беребиз. Абитуриент онлайн маалыматтык системасына кош келиңиз. Абитуриент онлайн маалыматтык системасына катталуу. Каттоо процессин баштоодон мурун ЖРТнын талонунун номери же сертификаты сизде бар экенин текшериңиз. Бул каттоону ийгиликтүү аяктоо жана конкурска андан ары катышуу үчүн керек болот. 2020 Check.it Edu Check.it Gov Check.it порталына кириңиз. Билим деңгээлин тандаңыз. Башкы бетте катталуу баскычын басыңыз. Көрсөтмөлөрдү жана каттоо формасына өтүүнү камтыган бет ачылат. Өзүңүз жөнүндө маалыматтарды толтуруңуз. Идентификациялык жеке номерди жана документтин номерин Кыргыз Республикасынын жарананын ким экендигин күбөлөндүрүүчү негизги документтен табууга болот. Бул жерде ЖРТнын талонунун же сертификатынын номерин көрсөтүү керек. Электрондук почтаңызды жазыңыз жана код алуу баскычын басыңыз. Сиз көрсөткөн электрондук дарекке текшерүү коду келет. Аны email ырастоо деген жерге терүү керек. Латын тамгаларынан жана сандардан турган 6 белгиден кем эмес болгон сыр сөздү түзүңүз. Киргизилген сыр сөздү кайталаңыз. Катталуу баскычын басыңыз. Куттуктайбыз. Сиз каттоодон ийгиликтүү өттүңүз. Абитуриент онлайн маалыматтык системасы аркылуу жогорку окуу жайына кантип тапшырса болот? 2020 Check.it Edu Check.it Gov Check.it порталына кириңиз. Билим деңгээлин тандаңыз. Башкы бетте кирүү баскычын басыңыз. Сиздин сертификатыңыздын номерин жана каттоо учурунда сиз ойлоп тапкан сыр сөздү киргизиңиз. Сертификат жөнүндө маалымат бөлүмүндө жалпы республикалык тестирлөөдө топтогон балдар жөнүндө бардык зарыл маалыматтар камтылган. Жеке маалыматтар бөлүмүндө абитуриент тууралуу толук маалымат, анын ичинде паспорттук маалыматтар да көрсөтүлгөн. Ошондой эле, эгер бар болсо, жеңилдиктин түрүн тандап, андан кийин сактоо баскычын басыңыз. Эми талап кылынган документтерди жүктөө керек. Турлардын графиги бөлүмүндө турдун ар бир этабынын башталышы жана аяктоо даталары жөнүндө маалымат берилген. Бул жерде сиз тандоодон ийгиликтүү өтүп, тандалган окуу жайда окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу үчүн жожго тапшырууга даярданууда эске алууга маанилүү болгон даталарды жана мөөнөттөрдү көрө аласыз. Көңүл буруңуз, бир турда абитуриент бир бюджеттик жана бир контракттык адистикти тандап алууга укуктуу. Эгерде абитуриент онлайн арызды толтурса жана ЖОЖ аны кабыл алса, анда абитуриент ошол жогорку окуу жайына өзүнүн кабыл алынгандыгын ырасташы керек. Ошондо абитуриент расмий түрдө кабыл алынган болот. Эгерде абитуриент ошол жогорку окуу жайына өзүнүн кабыл алынгандыгын ырастабаса, анда бул тандоо жараксыз деп эсептелет. Жогорку окуу жайына аралыктан тапшыруу үчүн ЖОЖду тандоо бөлүмүн тандаңыз. ЖОЖду тандоо баскычын басыңыз. Андан кийин онлайн арызды толтуруңуз. Сиз окуу жайды жана адистикти тандашыңыз керек болот. Биздин университеттин студенти болууну каалаган абитуриенттер үчүн баса белгилеп кетсек, биздин университет Жалал Абад эл аралык университети. Талонду каттоо баскычын басыңыз. Каттоону ырастоого чейин тандалган адистик менен жакшылап таанышыңыз. Ажырымдалган тизмени көрүү баскычын басып, сынакка катышкан абитуриенттердин тизмесинен сиз өзүңүздү көрөсүз. Катталгандыгыңызды ырастоо үчүн катталууларды көрүү бөлүмүнө өтүңүз. Эгер сиз тандаган ЖОЖ сизди кабыл алса, анда ырастоо баскычы пайда болот. Ырастоо баскычын басыңыз. Куттуктайбыз. Сиз ийгиликтүү катталдыңыз. Сиз тандаган адистикте абитуриент тарабынан ырасталды деген жаңы статус пайда болушу керек. Көңүл буруңуз, эгерде сиз конкурстук тандоодон өтүп, бирок тандалган ЖОЖдо өзүңүздүн окуу ниетиңизди ырастабасаңыз, анда сиздин ордуңуз автоматтык түрдө башка талапкерлер үчүн бошотулат. Ошол эле учурда, эгерде кийинки турлар бар болсо, анда сиз аларга катышууга укуктуусуз. Берилген маалымат сиз үчүн пайдалуу болду деп ишенебиз. Көңүл бөлгөнүңүзгө чоң рахмат. Эгерде сизге онлайн катталуу кыйынчылык жаратып жаткан болсо, биздин эшик сиздер үчүн ачык. Биздин атайын адистер сиздерге онлайн катталууга жардам көрсөтүшөт.